Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн силер менен биз информатика сабагын үйрөнүүнү улантабыз. Силер бардыгыңар мыктысыңар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы компьютердик байланыштар, компьютердин IP адреси. Сабагыбыздын жүрүшүндө сабагыбыздын максаты компьютердик байланыш боюнча кеңири маалымат аласыңар, компьютердин IP адреси жөнүндө түшүнүк аласыңар. Компьютердик тармак байланыш жабдуулары менен программдык жабдык аркылуу туташтырылган компьютерлердин тобу айтылат. Эки же андан көп тармак бири-бири менен туташтырылса, анда аны интернет деп аташат. Интернет термини маалыматтарга жана кызматтарга жетүүгө мүмкүндүк берген дүйнө жүзүндөгү байланышкан тармактардын тобун баяндоо үчүн колдонулат. Бул сүрөттөн балдар, силер компьютердин, ноутбуктун, планшет, телефондун сүрөттөрүн көрүп жатасыңар. Булар бири-бири менен байланышып, бири-бири менен маалымат алмашып турушат. Маалымат берүүчү IP бул тармак. Башкача айтканда, локалдык жана глобалдык тармак. Каналдар менен байланышкан компьютерлердин системасы компьютердик тармак деп аталат. Балдар, компьютердик тармак экиге бөлүнөт. Локалдык тармак жана глобалдык тармак болуп. Ал эми азыр локалдык тармак жөнүндө сөз кылалы. Локалдык тармак бул бир мекеменин же ишкананын гана чегинде иштеген, анча чоң эмес компьютердик тармак локалдык тармак деп аталат. Ал эми глобалдык тармактар бул өзүнө локалдык тармакты камтыган, ошондой эле бүткүл дүйнөнү камтыган тармак глобалдык тармактар деп аталат. Локалдык тармак адатта бир имаратта жайгашат жана башка мекемеге тиешелүү. Локалдык тутум компьютерлерди, принтерлерди, сканерлерди, белги берүү тутумдарын бириктирүүгө мүмкүнчүлүк берет. Мындан сырткары, мындай тармакта диск мейкиндигине файлдар корпоративдик маалымат базасына биргелешип кирүү мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Балдар, сүрөттө силер серверди көрүп атасыңар. Бул интернет таратуучу. Ал эми бул сервердин арты маалымат локалдык тармак аркылуу маалыматтар байланышы. Ал эми бул сүрөттөн силер компьютерлердин жана ноутбук принтерлердин сүрөттөрүн көрүп турасыңар. Булар бири-бири менен байланышып, бири-бири менен маалымат алмашып жатышат. Булар локалдык тармак аркылуу бири-бири менен байланышкан. Темабызды толуктоо үчүн балдар, силерге суроо берсем, локалдык тармак бул: биринчи барлык кармоочу тор, экинчи бир жерде жайгашкан бир нече компьютердин байланыштырган компьютердик тармак, үчүнчү бардык компьютерлерди бириктирген тармак, төртүнчү дүйнө жүзүндөгү компьютерлерди бириктирген тармак. Анда балдар, силерге 30 секундта убакыт берем. Бул убакытта силер туура жообун табасыңар. Убакыт башталды. Убакыт бүттү балдар. Келгиле анда туура жообун тандайлы. Локалдык тармак бул бир жерде жайгашкан бир нече компьютерди байланыштырган компьютердик тармак экен. Силер бардыгыңар туура жообун белгиледиңер деп мен ишенем. Тармак картасы сиздин компьютер тармагы аркылуу байланышууга жана интернетке кирүүгө мүмкүнчүлүк берет. Бул да бир интернет кабели менен же зымсыз байланыш аркылуу байланыша алат. Көптөгөн энелик платалар тармактык байланышты ичине камтыйт. Ал эми тармак картасы өзүнчө да туташтырса болот. Тармак картасы компьютерге IP бере алат жана ар бир компьютер локалдык тармак IP менен камсыз болот. Бул тармак картасы балдар. Бул тармак картасы 255 компьютерге IP адрес бере алат. Ал эми бул Wi-Fi дагы 255 компьютерге IP адрес бере алат. Протокол IP дарек үчүн жооп берүүчү HTTP IP тармактык деңгээлдеги протоколдук бөлүк. Алдын ала кошпостон эле пакеттерди коммутациялоого, бөлүштүрүүгө багытталган. Тармак аралык даректөөнү жүргүзөт. Башкача айтканда, маршрутизаторду маалымат пакетин бир түйүндөн экинчи түйүнгө жеткирүү үчүн керек болгон маалымат менен камсыздайт. Ар бир түзүлүшкө интернет тармагында 32 разряддуу IP дарек ыйгарылат. Азыркы кезде интернеттеги даректер мейкиндиги түгөнүп бара жатат. Ушуга байланыштуу официалдуу уюмдар аны кеңейтүү маселесин карап жатышат. Бул сүрөттө балдар, бул интернет сервери, маршрутизатор маалымат пакетин бир түйүндөн экинчи түйүнгө жеткирүү үчүн керек болгон маалыматтарды камсыздайт.
Бул сүрөттөн балдар силер өзүңөр көрүп тургандай эле глобалдык тармак, маршрутизатор, бул маршрутизатор да глобалдык тармакка кирет. Ал эми калган компьютерлер бул локалдык тармак. Бул локалдык тармактын IP адрестери ар бир компьютердин өзүнүн IP адрестери турат. Бул локалдык тармактын IP адреси балдар 192.168. Бул өзгөрбөй турган IP адрес. Ал эми глобалдык тармактын IP адреси бул өзгөрүп турат. Тармактык негизги компоненттер. Биз балдар компьютерибизге мисалы тармак туташтыралы десек бизге эмнелер керек болот? Сервер бул интернет таратуучу, коммутатор, коннектор, Wi-Fi роутери, оптика кабели, витая пара жана абжым компьютер, ноутбук бизге керек болот. Тармактын тарашынын топологиясы. Шина топологиясы, айлантма топологиясы, жылдызча топологиясы жана дарак топологиясы. Глобалдуу тармак бири-биринен географиялык жактан алыс абалда жайгашкан ар кайсы шаарлардагы, аймактардагы жана өлкөлөрдөгү компьютерлерди бириктирет. Бул интернет балдар, дүйнө жүзү. Биз компьютер аркылуу, телефон аркылуу, планшет, ноутбук аркылуу биз дүйнө жүзүндөгү маалыматтарды уга алабыз жана көрө алабыз. Биз абонент болуп эсептелебиз. Ысымдардын домендик тутуму сан иретиндеги IP даректердин ордуна компьютерлердин символдук ысымдарын колдонуу мүмкүнчүлүгүн бере турган маалымат базасы. Тармактын өзүнүн кандайдыр бир аты же IP адреси болот. Мисалы биз күнүмдүк колдонуп жаткан Mail.ru сайтынын IP адреси бул. Биз ушул IP адрес аркылуу деле Mail.ru сайтына кире алабыз. Бул Nambakeji'nin IP адреси. Биз ушул IP адрестер аркылуу деле сайтка кире алабыз. Бирок бул IP адрестерди жаттоо кыйынга тургандыктан ар бир сайттын өзүнүн аталышы менен оңой кире алабыз. Темабызды толуктоо үчүн силерге суроо берсем балдар, локалдык тармактагы бул сүрөт кайсы топологиясы? Биринчи жылдызча топологиясы, экинчи шина топологиясы, үчүнчү дарак топологиясы, төртүнчү айлантма топологиясы. 30 секундда убакыт берем балдар, анда убакыт башталды. Убакыт бүттү, анда туура жоон текшеребиз балдар. Бул сүрөттөгү топология шина топологиясы экен. Силер бардыгыңар туура жоон таптыңар деп мен эсептейм. Кийинки сүрөттө балдар кайсыл тармакты көрүп турабыз? Бул локалдык тармак. Бир мекеменин ичинде гана компьютерлердин бири-бири менен байланышы бул локалдык тармак. Кийинки сүрөт бул глобалдык тармак. Дүйнө жүзүндөгү маалыматтарды көрө алсак, уга алсак, дүйнөнүн булуң бурчундагы туугандарыбыз менен сүйлөшө алсак, аларды көрө алсак, бул глобалдык тармакка кирет. Үйгө тапшырма. IP деген эмне? Внутренний сеть деген эмне? Локалдык тармак деген эмне? Глобалдык тармак деген эмне? Жана буларга мисал келтиресиңер. Жана ошондой эле Mail.ru сайтынын тарыхын, жылдык кирешесин жана кандай кызмат аткараары жөнүндө слайд жасайсыңар. Балдар, бүгүнкү сабагыбыз силерге түшүнүктүү болду деп мен ишенем. Кийинки сабакта жолугушканда сак саламатта тургула.